5-октябрдан башталган төңкөрүш бийлик алмашуу менен аяктады. Анын шарданы менен Садыр Жапаров премьер-министр, кийинчерээк президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Шайлоого чейин эл өзгөрүү болот деп үмүттөнүп турган, бирок алардын үмүтү акталган жок. Шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланды. Форма 2 менен 5,5 миллионго чукул жаран башка дарекке катталып, бир нече ирет добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. 7% босогодон бийликчил 3 партия гана өтүп, парламентке келе турган болгондо анын жыйынтыгына нааразы болгон эл түп көтөрүлүп, акыйкатсыздыкка каршы чыгып, анын натыйжасы менен бийлик кулады. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Ал эми элдин нааразылыгынын түпкү себеби өкмөттөгү кызматтарды устуккандай бөлүшүп, элди ажырымга алып келген партиялык түзүлүш экени айтылып келет. Бирок башында элдин талабына макул болуп, бир мандаттуу шайлоону камсыз кылам деп жаткан Садыр Жапаров тез эле пикирин өзгөртүп, андай кылсак мыйзамдан четтеп кетет экенбиз деп чыкты. Парламенттик шайлоо боюнча болсо, мен дагы ошол бир мандаттуу дегенди азырынча мен туура эмес көрдүм. Анткени парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчү экенбиз. Бирок партияны бизнес катары жолго коюп алган лидерлер үчүн партиялык түзүлүш өтө эле ыңгайлуу. Алчы таасын жеген саясатчылар менен соодалашып, алдыңкы тизмеге коюу үчүн ири суммадагы акча алат. Ал эми жаштарды бир тыйын акча албай сүрөмөлөйм дешет дагы, парламентке өтүп келген соң же ордун башка саясатчыга тартып берип коет, же аларды жүгүртөккө салып жетелеп алышат. Кокус баш ийбей кеткен болсо, сен кимдин аркасы менен келдиң эле деп опуз алышат. Өкмөттүн курамын түзүүдө да ар бир партия өз адамдарын сунуштайт. Партиянын адамдары өкмөт башчынын эмес, партия лидеринин айтканын аткарат. Натыйжада же алгылыктуу иштер аткарылбайт, болгону партиянын оюнунун жетегинде болуп калат. Мындай көрүнүштү Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сынга алып келген. Өзү кызыкчылык кылып эле ошо партия болбой эле кандайдыр бир жеке фирма катары болуп, чын акча жасай турган абалга өткөрүп алганбыз да. Бул жерде партиялуулуктун эч кандай эмеси жок, баягындай бир мүчүлүштүгү жок. Ал эми баягы гыныга алып калган партиялык лидерлер ар кандай нерселерге барып атышат. Менимче эң коркунучтуу жол ушул да. Партиялык тизме менен талапкер болуп шайлоого аттангандар мындай жол менен шайлоочунун да, талапкердин да укуктары бузулаарын жон терилер менен сезген. Американын Вашингтон шаарында Атлантик университетинен эл аралык мамилелер адистиги боюнча билим алып келген Будайык Макешев партиялардын бири менен шайлоого аттанып, бирок жетиштүү добуш ала алган эмес. Ал эми 7% босогону багынтала турган партиялар менен анын көз карашы дал келген эмес. Партия лидерлеринин буга чейинки репутациясы жана программалары аны ынандыра алган жок. Мындай оңой эмес тандоо аны жарга такаган. Андыктан бир мандаттуу шайлоо болсо, добуш берүүчүлөргө өзү сыяктуу, чындап эл үчүн кызмат кылам деп күйүп жанган, башкача ой жүгүрт алган билимдүү жаштарды тандап алууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк дейт ал. Партиялык система шайлоо маселе бул базар болуп калат экен да. Бияка жалаң көпөстөр, мыйзамсыз байыгандар, акчасы барлар эле келет экен дагы, анан мага окшогон жаштар, билимдүүлөр, интеллигент адамдар сыртта калып калып атпайбы? Ошонун жыйынтыгы мына акыркы чакырылыш болду. Биз баарыбыз билебиз да, партиялык системада список кандай түзүлөрүн, ким көп акча берсе, ошолор келет. Алардын билим деңгээлине, иш билгелигине эч ким карабайт. Учурда элдин нааразылыгына себеп болгон шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү зарылдыгы көп айтылууда. Пайыздык босогону жана шайлоо күрөөсүн төмөндөтүүдөн тышкары форма 2-ни өлкө жарандарына колдонууга тыюу салуу. Ал эми парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан депутат Марлен Маматалиев шайлоодо үгүтчүлөрдүн санында чектөө сунушун кошумчалап жатат. Агитаторлорду мен жүргөн партияда эбегейсиз, чексиз агитаторлорду алдык дагы. Аларды оформдеп эле, алар аркылуу айлык катары кылып койдук да. Мындайча айтканда, даже пара берүүнү мыйзамдаштырып койгон да. Калп айтканда 12 миңдей Бишкек боюнча мен агитатор алдык. Алардын бардыгы эми түшүнүктүү кандай иштешкен. 12 миң элестетип көрсөңүздөр. Эгерде биз чек коюп койсок, даана ушунда туура болот да. Бардыгына бирдей ат салыш болот.
Алдыда парламенттик да, президенттик да шайлоолорду өткөрүү зарылдыгы турат. Бирок ага чейин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү сунушу айтылып, мыйзам долбоору да даяр болуп калганын депутаттар айтып чыгышкан. Шайлоо босогосун жана күрөөсүн төмөндөтүп, форма 2-ни жоюу сунуштары камтылган мыйзам долбоорун парламенттеги Конституциялык комитет биринчи окууда колдоп берүүгө жетишти. Ал эми бир мандаттуу шайлоо өткөрүү үчүн Конституцияны өзгөртүү керек болот. Айрым партия лидерлери кыска убакытта буга үлгүрбөй калышыбыз ыктымал деген жүйөнү бетке кармоодо. Бирок алардын түпкү кызыкчылыгы башкада дешет серепчилер. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.